27 март эл аралык театр күнү. Бул күнү театр тармагында эмгектенген маданият кызматкерлеринин эмгеги бааланат. Учурда Баткен облустук театры дагы эртеңки күндү утурлай өзгөчө даярдык менен кам көрүп жатышат. Эртең өзгөчө күн алар үчүн. Алгачкы эмгек жолун театрдан баштаган Айбек Жунусов күн сайын 40 чакырым алыстан каттап өз кесибине берилгендигин далилдеп келет. Ар бир жараткан ролун жүрөгүнөн өткөргөн актер учурда текшерүү спектаклине даярданууда. Каарманыбыз тарыхый образдар ага өзгөчө жакын экенин белгилейт. Ашынам кимге тиютат ашын? Театр менин жан дүйнөм, мен жашоом десем мен жаңылышпаймын. Бул театрга жумушка кирген ар бир адам өзү ушул театрды сүйүп келсең, ушул сахнаны сүйүп ойносоң, кайра ушул сахнадан кеткин келбей калат. Бул жерде өтө кызыктуу күндөрүң, баягындай турмуштан алынган бүтүндөй турмуштан алынып ойнолгон ролдорубуз ошонун себебинен мен театрды жан дүйнөм менен сезип, жүрөгүм менен сүйүп ушул жерге келип 40 чакырым алыстыктан келип иштейм күнүң. Ошол экинчи көчөгөнүн аягы, үчүнчү көчөгөнүн башына кошуп жатышат. Облустук театрдын жалпы жамааты бүгүн өзгөчө даярдык көрүп жатат. Анткени эртең эл аралык театр күнү. Бул майрам алар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Быйыл ошо Баткен театрына Кудай буйруп келип, азыр иш чараны өзүм коюп, өзүм концерт программаны түзүп, эртеңки майрамды эл менен кошо биргеликте өткөрөлү деген даярдыктарыбыз болуп атат. Бүгүн биринчи эле күн эмес, көптөн бери даярдык, параллель иштерибиз, катарлаш иштерибиз улам-улам болуп эле. Кече бүгүндөн жакшы даярдыктар болуп атат. Анан концерттин жүрүшүндө спектакльдерден үзүндүлөр болот, комедиялык көрүнүштөрдөгү текшерүүчү коюлган, өзүңүздөр билесиз. Анан тил табышкандар, андан сырткары корпоратив деген капустниктерибиз бар, врачтар тууралуу коюлган капустниктерибиз бар. Ошолор камтылып, анан дүйнөлүк классикалык ырлардан жергиликтүү биздин элге классикага айланып калган ырлар ырдалат албетте. Өмүрүн театрга арнаган жамаат үчүн бул күн жөн гана дата эмес, чоң майрам. Анткени облустук Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын өнүгүшүнө салым кошкон инсандар бул күндү өзгөчө толкундануу менен тосуп алышат. Дүйнө элиндеги бардык театрлар бул күндү өтө салтанаттуу, шаңдуу, ошондой эле күтүп майрамдашат. Биздин театрдын жамааты да ошолордун катарында эртеңки биздин кесиптик майрамга өзгөчө даярданып турган чагы. Өзүмдүн театрында иштеп жаткан жамаатты, ошондой эле Кыргызстандагы биздин кесиптештерди эртеңки эл аралык театр күнү менен чын дүндөн куттуктайм. Аман болгула, бар болгула кесиптештер. Сага бир сонунум бар. Муну өзүңө кийин мендей болгонуңда келиниңе же кызыңа бересиң. Прелесть. Соңку убакта Баткен театрына жаш кадрлар тартылып, жаңы дем кошулуп, сахна кайрадан жанданып турган учур. 27 март күнү театр эшигин кенен ачып, көрүүчүлөргө концерттик программа тартуулайт. Учурда сахна жасалгаланып, ар бир деталь майрамдык маанай тартуулоого даярдалып жатат. Шарлотта Эшматова, Расул Ахматов, УТРК Баткен, жаңылыктар.